Кыргызстанда күн сайын бир адам өзүнө өзү кол саларын билесизби? Суицидке баргандардын арасынан эркектер аялдарга салыштырмалуу 4 эсе көп экен. Аялдар көбүнчө өспүрүм жаш кезде, ал эми эркектер 30 жаштан 45 жашка чейинки куракта өз жанын кыйып аткандыгын Кабар Азия басылмасы жазып чыккан. Буга себепкер катары мырзалардын орто жаш курагына туш келчү кризис айтылат. Дал ушул куракта коомчулук адамдардан финансылык ийгиликтерди, чоң жетишкендиктерди күтөт эмеспи? Статистика боюнча аймактарда жашаган эркектердин арасында шаарда жашагандарга караганда суицид көбүрөөк кездешет. Өз жанын кыйгандардын саны Ысык көл, Чүй жана Нарын облустарында басымдуулук кылат. Финансылык кыйынчылыктар, үй бүлөдөгү маселелер жана психикалык көйгөйлөр адамдардын өз жанын кыюусуна себепкер болот. Мындан тышкары, социалдык тармактардын таасири жана депрессия дагы суицидке алып келери айтылат. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, жыл сайын 720 миңден ашуун же болбосо күнүнө 2000ге жакын адам өз өмүрүн кыят. Бул көйгөйдү алдын алуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарын кесипкөй адистер менен камсыз кылып, калың элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектиги айтылат. Мындан тышкары, мамлекет жакырчылык менен күрөшүп, жумуш орундарын түзүү аркылуу калкка социалдык жардам көрсөтүүсү зарыл. Бул тууралуу ой бөлүшүп, пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.